Палестинаны сатуудан баш тарткан. Өзүнүн 33 жылдык башкаруусунда өлкөсүн карыз сазынан чыгарган. Масондорго мүчө болгон, иштен чыккан саткындар менен тактан кулаганча күрөшүн уланткан. Чар тарабынан Европа өлкөлөрүнүн колониалдык саясатынан кысылган Осмон дөөлөтүнүн акыркы адилеттүү падышасы, улуу каган наамын алган Абдулхамит II. Осмон дөөлөтүнүн акыркы султаны Абдулхамит II 1842 жылдын 22 сентябрында азыркы Түркиянын Стамбул шаарында жарык дүйнөгө келген. Атасы Осмон дөөлөтүнүн 1839 жылдан 1861 жылдардагы султаны Абдулмеджид, апасы Трим Южган Кадын эфенди. Султан Абдулазиз масондор тарабынан өлтүрүлгөн соң, анын ордуна масон султан Мурат такка олтурат. Көп өтпөй султан Абдулхамит II 1876 жылы бийликке келип, сырткы күчтөр менен болгон 33 жылдык саясий күрөшү башталат. Улуу Осмон империясы биздин исламга болгон бекем сүйүүбүз менен байланган. Хиджаз темир жолу Султан Абдулхамит доорунун жана Осмон империясынын эң маанилүү жетишкендиктеринин бири болуп саналат. Мадина шаарынан Дамас шаарына чейин созулган темир жолдун узундугу 1320 чакырым түзөт. Хиджаз темир жолу жүргүнчүлөрдүн ажыга баргандардын 50 күндүк жолун 5 күнгө кыскарткан сыяктуу жеке империянын бир кишине да салым кошкон. 2400 чакырымга созулган Багдад темир жолу Султан Абдулхамиттин убагында курулган. Бул курулуштар ислам дүйнөсү үчүн өтө маанилүү курулуштар болгон. Европадан качып келген еврейлерди Осмон халифалыгы кабыл алып, аларга өтө жумшак мамиледе болушкан. Осмон халифалыгы аларга азыркы Грециянын Салоники шаарынан жер бөлүп берген. Ошондо еврейлер Осмон халифасынын карамагында толук коопсуздукта жашашкан. Бирок алар тынч жашоодон кутулгандай түр көрсөтүшүп, христиандардын кыргыны жана куугунтугунан качып кутула албай турушканда үйлөрүнө алып келип конок кылган бул өлкөнү жок кылууга каалашкан. Еврейлердин кээ бирлери исламды кабыл кылганда жарыя кылышкан. Алар тарыхта дөнмө, башкача айтканда кайтып кетме деген ат менен белгилүү болушкан. Булар мусулмандар менен кадимкидей эле эри шаркак жашап жүрүшүп, кээ бирлер мамлекетте жогорку даражалуу кызматтарга жеткен. 19-кылымдын аяк ченинде Осмон халифасынын жылдыздары төгүлө баштаганда, дөнмө еврейлери халифалыкты жок кылуу үчүн улутчул түрктөр жана башка күчтөр менен сайыс түзүшөт. Бирок халифалыкта Абдулхамит II деген эрктүү халифанын чыгуусу менен алардын долбоору ишке ашпай калат. Осмон империясы экономикалык оор абалда турганда, сионисттердин кыймылынын лидери Теодор Герцл Осмон халифасына еврейлердин Палестинага көчүп келип, ошол жерде мекендеп калууларына жер ажыратып берүүсү үчүн 150 миллион фунт стерлинг сунуштайт. Бирок Абдулхамит II халифалыктын каржы маселесин чечип алууга жете турган суммага карабастан бул азгыркы сунуштан баш тартат жана ушул сөздөрдү айткан. Мен Герцл мырзага бул тууралуу башка ойлонбоосуна кеңеш беремин. Палестинанын жеринен бир карыш саткыдай ал менин жеке менчик жерим эмес. Палестина бардык мусулмандардын жери. Менин ата-бабаларым бул жер үчүн жүздөгөн жылдар бою күрөшүп, анын топурагы мусулмандардын каны менен сугарылган. Еврейлерге менин кеңешим, миллионуңарды өзүңөргө сактап алгыла. Эгер Осмон халифалыгы качандыр бир убакта кулай турган болсо, ошондо силер аны акысыз эле аласыңар. Бирок мен тирүү турганда Аллахка ант болсун, мен үчүн дениме бычак сайылып турганы Палестинанын ислам мамлекетинен бөлүнүп калуусуна караганда жакшыраак. Андан кийин светтик жана улуттук идеяларга чакырып, исламдын бардык баалуулуктарына каршы күрөшкөн Жаш Түркия деген светтик кыймыл түзүлөт. Кийинчерээк аскер жаатында жогорку чиндүүлөр да биригип, Биримдик жана Өнүгүү деген партия түзүшөт. Бул Жаш Түркия кыймылынын аскердик канаты катары түзүлгөн. Бул партия 1909 жылы мамлекеттик төңкөрүш кылып, Абдулхамит II'ни тактан кулатышкан. Андан кийин алар баатырыбызды бир учурларда Европадан качып келген еврейлерди жайгаштырган Салоника шаарына кууп чыгышкан. Абдулхамит II ошол жерде 1918 жылы 10 февралында 76 жаш курагында каза болгон. Султан Абдулхамит II тууралуу тасма түрк лидери Режеп Тайып Эрдогандын демилгеси жана каржылык колдоосу менен тартылган. Тасма 154 бөлүмдөн турат.
2017-2021 жылдар аралыгында көрчүлөргө тартууланган. Режиссеру Эмире Конок, башкы ролдо Бülent Инал. Султан Абдулхамидти көп жылдар бою тактан алууга аракет кылган. Абдулхамидтин өлүмүнөн кийин Осмон дөөлөтүнүн кулашына күбө болгон Тавфик Паша ушул ырсаптарды жазган. Сени тарых барактарында жазганда Султан, алар сенин жашоо багытыңдын чындыкка берилгендигин жашыра алышпайт оолу Султан. Биз уялбай сага каршы чыктык Султан. Сени адилетсиз жинди деп атадык Султан. Ачынында бизди алдаптыр шайтан. Бул ырсаптар Абдулхамид канкор, адилетсиз Султан деген жөн гана Европанын пропагандалык саясаты экендигин далилдеп турат. Каталар кайталанат, бирок тарых кайталанбайт.